Assalamu алейкум айымдар жана мырзалар. Кутмандуу кечиңиздер менен, эфирдестер менен кайрадан кечки бишкек көрсөтүүсү кызматыңыздарда мен Ганиет Жыргалбеков. Демек бүгүн ишемби күнү кечинде сиздер менен эртеңки жекшембинин алдында дегенде сиздер менен чогуу биргеликте маанайды толук түрдө 100%га көтөрөлү, экранга жакын келиңиздер. Албетте бүгүн студияда өтө кызыктуу конокторубуз бар. Биз менен чогуу биргеликте болуп, жана ошондой эле сиздерден келген интернет аркылуу келген суроолорду өз дарегине жеткиребиз. Көп узабай эле коногум менен тааныштырайын. Албетте коногум Кыргыздын сыймыктанчу адамы деп айтсак болот. Бүгүнкү студияда конокто профессор, ортопед, травматолог Сауырбек Жумабеков. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Студияга кош келиптирсиз. Кайрадан көргөнүзгө кубанычтабыз. Маанайлар жакшы? Жакшы, баары жакшы. Жакшы, анан биринчи эле суроодон баштагым келип атат. Ишемби, жекшембини кандай өткөрөсүз? Эми ишемби, жекшембини биз аябай жакшы күтөбүз да, себеп дегенде 5 күн аябай катуу иштейбиз. Күнүнө биздин илимий борбордо күнүнө 50 операция жасалат бир күндө. Бир күндө. Ишемби күнү генеральный уборка деп коет, ошо операционныйдын баарын жууп, тазалап, стерилизация кылып, кайрадан дүйшөмбү күнгө даярдайбыз да. Ошон үчүн бул ишемби күнү эл катары биз дагы аябай катуу күтөбүз. Жекшембини кандай өткөрөсүз? Жекшембини көбүнчө үй бүлөгө арнайбыз. Үй бүлө менен ошол балдар менен, неберелүү болгон небере менен болгонго аракет кылам. Үй бүлөнүн арнап койгон да бул күндөрү. Бирок тилекке каршы кээде сырт жака да көп чыгууга туура келет. Анан азыр билесиңер, той аштын да убагы, дем алыш күндөрү. Тойго дагы жөнөмөй. Жакшы, анан бүгүнкү эфирде ва мурда да эфирлерде келип жүргөнсүз. Сизге терең ыраазычылык. Сизге таазим кылабыз. Анан бүгүнкү эфирде бир кенен кесир отуралы деп жана эфирдин башында сүйлөшүп алдык. Кенен баягы сиз жөнүндө элдерде буга чейин билгенден дагы бир кененирээк билсин деп атабыз. Деги эле үйдө кандай атасыз? Азыр неберелүү болуп калдым деп атасыз. Үйдө мындай азыр баягы сизге киргенде баягы кабыл алуу жактан ары өткөндөн кийин көп кишилер сүрдөсө керек, баягы тел аркылуу көргөндөн кийин же болбосо баягы ортопед, травматолог дегенден кийин ошол аттын өзүнүн сүрү бар дегенде үйдө кандай атасыз ошол? Үйдө мен эми ачыгын эле айтыш керек, убакыттын тардыгынан менден бир жакшы деле ата чыккан жок болуш керек деп ойлойм. Тарбия жагынан да балдарга. Себеп дегенде эртели кеч жумушта, кечинде кеч келесиң, эртең менен эрте кетесиң. Дем алыш күндөрү дагы жаш кезде ишемби, жекшемби күндөрү дагы операциялар болот. Больницадагы оорулар менен, бейтаптар менен. Ушул тарбия жагына ушул жеңеңер үйдө ошол киши жубайым ошол балдарды тарбиялап, өстүрүп, үй турмуш, тиричиликтин баардыгы ошол кишинин колунда да. Менен сураса балка кайда, мык кайда десе, мен үйдө мен билбейм да, жеңеңер билет. Ошонун баары жеңеңердин колунда. Квартирада турбайсызбы? Квартирада. Жакшы. Анан жеңем жөнүндө айтып калдыңыз. Канча жылдан бери жашап келатасыздар, жана ошондой эле кандай болуп таанышып калдыңыздар эле? Жеңеңер менен биз 84-жылдан бери мына быйыл ошондо канча болот? 35 болуп калабы? 84, 35 жыл болуп калды. 35 жыл болуп калды. Ошого баратат, 35-жылга баратат. Ошо биздин айылдын тарыхында биринчи жолу тамеки плантациясына улуттук университеттин, анда Кыргыз мамлекеттик университет болчу, ошонун жана учетно-экономический факультеттин кыздары биринчи курс абитуриент, жаңы өткөн кыздарды тамекиге алып барат да. Ошентип ал убакта мен 3-курс болуп калгам. Мен Россиянын Смоленск деген шаарынан строй отрядтан келип, көзүндө сентябрда келсем, ошол биринчи курстун студенттери тамектер жүрүшөт. Эми көп шаардык кыздар да Меконов АК ким барат? Учебныйга көбүнчө шаардык. Маска тагынган, аппак халат кийген, перчатка кийишкен, мындай тамекини мындай жийиркенип, жулуп дегендей. Ошентип анан тамекинин арасынан таап алгам жеңеңерди. Маскачан болсо кантип? Маскасын чечет. Кандай болуп таанышып калдыңыздар эле биринчи? Ошол таанышып калганы кандай кадам таштадыңыз? Атама жардам берип, атам ошол бир эле өзү водитель, шопур, өзү тамекинин бригадири, ошол стактерди алып барат, кайрап келет. Жулукка деп коет да тамеки талаасына. Анан сарайда да отуруп тизишет. Студенттер экиге бөлүп алган, ошол атама жардам берем.
Жыл сайын ошол барып жай менен жардам берип студенттерди ташып тамекиге алып барам, алып келем. Ошондо анан карасам жеңеңер жүрөт тамекинин арасында экөөбүз. Карап турсаң көрүнөт да, баягы тамеки кыймылдап атса жулу иштеп атат. Анан кыймылдабай токтоп калса, значит бул кыздар иштебей отур, жалкоо кыздар. Акырын басып бардым, баягы жалкоо кыздарга барсам, ошо 2-3 кыз отуруп сүйлөшүп, ай чын иштебейсиңерби? Мына иштегенден иштеш керек. Биз эми айылдык балдар тамекинин арасына чоң койгонбуз. Ошончо анан кийин ой деп анан иштеп кетишти. Анан ошентип анан кечинде келип таразага тартканда эң эле аз ошол жеңеңерден 3 кыздык экен да, класс. Анан менен жалдырып атпайбы. Сабыр, 20 кило кошпойчу бизге. Анан макул кошпой да, мен баягы тетрадка жазып койдум да, жазып койдум 20-25. А башка кыздар, мисалы Таластын кыздары, Түштүктүн кыздары 150 килограммдан тамеки жулат да. Булардын болгону 30 кило. Шаардык кыздардыкы. Ага 20 кош 50 кылып койдум деп. Анан сүйүнүп калышты, ошентип анан кийин күнүнө кошуп коём тамекиден. 20-30 та өзүм тартам таразаны да. Ошону кошуп коебуз, анан кийин сүйлөшүп калганда айтып атпайбы, сен ошону чын эле коштуңбу деп мен айттым, мен көкмөй элем ушу атамды банкрот кылгандай. Сенге кошуп, ал деген черновой деп турат. Кошуп эмес белеңиз? Кане кошпойсуң да. Тазасына жазганда болгонун жазып коесуң, жанына карандаш менен 35 деп жазып коем. Яна ручка менен 55 деп коесуң, 20 кило. А фактически неге барганда тазасын жазасын себеп дегенде ал анын баардыгы менин атамдын мойнуна илинет да. Сиз кыздын көңүлүн алыш үчүн ал жерден, Эми кыздардын ичине көңүлүн алып, аларды капа кылбайын деп дегенде ошентип анан эжекеңерге жагып калсам керек, анан ошентип. Канча жыл сүйлөштүңүз? 1 жыл сүйлөшүп анан үйлөндүк. 1 жыл сүйлөшүп, Кийин келдик. Келгенден кийин биз да окуп атабыз, алар да окуйт. Анан 1 жыл сүйлөштүк, ары-бери жүрдүк. Анан 1 жылдан кийин 4-курста эле үйлөнүп алдым жеңеңерге. Жакшы. Анан тамеки терип жүргөн кезде тамеки таласында мындай жалкоорок болгон экен. Анан кийин жашоодо кандай болду? Жок, эми мындай булар эми туура түшүнсө болот. Эми шаардык кыздар өмүрүндө тамекини көрүп, булар ойлоп туруп тамеки десе дарактын башынан өсөт экен деп. Мынча тамеки чөт деп терип алат. Анан буларды туура түшүнсө болот да. Бирок үй тиричиликке, балдарга жеңеңер өтө күчтүү деп коебуз, мындай кыйын. Мына биз 8 жыл Украинада жашадык, Крымда да. Крымда ал мурда Украина болчу, азыр Россия болуп калган. Ошолда жашап жүргөндө жеңеңер ошол базарга чыгып, кадимкидей соода кылып, мени да багып, мага да жардам берип, ошол бүгүн мен жана илимдин кандидаты, доктору болушума дагы жеңеңердин салымы өтө чоң. Финансы жагынан да, баягы спонсор болуп мага жардам берген. Москвага барыш керек. Ай сайын библиотекаларга барып бир айлап отуруп окуган күндөр болду. Ошолордун баары ушул жеңеңердин жардамы. Жакшы, анан ачылып эле келатасыз, дагы ичине ачкыбыз келип атат сизди. Үй бүлөдө казан аяк. Бул нерсени мен биринчи айтып атам силергечи. Эксклюзив айткан эмес. Үй бүлөдө подробносту да, мына детально айтып берип атам да. Үй бүлөдө казан аяк кагышпай койбойт дейт. Анан жеңем мактап атасыз. Үйдө мындай артка түрдүрүп эстеп көрсөңүз, урушту көбүрөөк ким баштайт? Эми баягы меники эмне да, кечкери жумуштасың, жанагынтип 10дон ашык операция жасайм күнүнө, өзүң билесиң, көргөсүң. Күнүнө 50-60-70 адамды көрөм, ар кандай адамдар келет. Жумушта дагы проблема көп. Мисалы бүгүн барсам айтат, тиги бир батарея иштебей калыптыр дейт. Тиягына барсам, туалеттин суусу акпай калды дейт, ордунан суусу. Ошондой проблемалар көп. Ооруларды айтпай эле коеюн. Анан мен эми башыма мындай чыңалып келет да. 240 вольт болуп келет чыңалып, анан үйгө келгенде жеңеңер албетте ошону байкап, карап турат. Мен ошо көңүлүм тапканы, мага мындай бир кичине бир жардам берейин деп, бузулуп келген настроениени, көңүлдү дагы бузуп койбойюн деп аракет кылат. Анан кээ нерсеси мага жакпай калса, тамагы жакпай калабы, же бир мен кичине мындай жумуштагы чыгара албай калган букту, жумушта чыгара албаган ачуудан кээде жеңеңин чыгарып алам. Бирок молодец, ошонун баарын көтөрөт, чыдайт. Албетте, казан аяк кагышпайт деп үйлөдө. Анан кээде мен деле канча-мынча психолог болуп калганмын, жеңеңердин ачуу келип калатканда мен да үчүп коюп туруп калам. Андайлар да болот. Бир болот экен. Жакшы, баракелде.
Анда биздин көрүүчүлөрдөн келген суроолорду узата берели. Биздин көрүүчүлөрдөн келген суроолор ушунчалык көп. Саламатсызбы Сабырбек байке, ишиңизге ийгилик дейт. Биз сиз менен сыймыктанабыз дейт. Баламды сиздей болушун каалайм, өнөрүңүздү жаштарга үйрөтө аласызбы дейт. Наку дейт, Instagram баракчасынан келген экен. Айтып берейинби? Менде окуучуларым өтө көп. Кудайга шүгүр, мен мына азыр 40тан ашык илимдин докторлорун, кандидаттарын даярдап чыгардым. Андан тышкары дагы 50ге жакын жаш балдар ушу менин тегерегимде жүрүшөт. Менин окуучуларым, аспиранттарым, ординаторлорум. Андан мындан тышкары дагы Кыргызстандын бүт булуң бурчтарында, эсенги мамлекеттеринде, бардык мамлекеттерде менин окуучуларым бар иштеп атат. Ошо окуучуларга мен өтө баймын. Алар менен сыймыктанам. Алардын арасында менен да мыкты боло тургандары бар. Менен да мыкты иштеген, башчыда иштеген, колу иштеген. Мамед Мамекевич атабыз айткандай, хирургдун колу менен башы тең иштеш керек дегендей. Ошондой азаматтар бар. Алар менен мен сыймыктанам. Жакшы, анан кошо алганга мүмкүнчүлүк бар, Бирок окууну бүтүп келиш керек, Жок, эми алардын баары иштешип атат да, мен менен иштеп атат. Азыр биякта мен балам сиздей болушун каалайм, сизге кошуп Ал бала биринчи медик болуш керек, окуш керек. Анан өзү чоңойгондо өзү чечет да, анан аягына барам деп. Албетте, келем десе кабыл алабыз, бирок бизде конкурс өтө чоң. Азыр эле ошо биздин мекемеге киребиз деп 100дөн ашык бала жүрөт. Ошо жумушка киргенге аракет кылып. Биз мисалы мен жалаң ушу институт мыкты бүткөн азаматтарды, 5ке бүткөн азаматтарды, красный диплом, кызыл диплом менен бүткөн азаматтарды алганга аракет кылабыз да, күчтүү балдарды. Аны учурда, азыркы учурда мындай өзүңүз менен теңме-тең келаткан балдарыңыз барбы мындай? Албетте бар. Сиз кандай кылсаңыз операцияны алууга ошондой. Мисалы мен эми бардыгын жаза берем да, меники омурткасы да бар, мууну да бар, сынык сөбөк, жаш балдар деп коебуз да. Мен бардыгын жерде өзүм окутуучумун, баарын үйрөтөм. Өзүм жазап, бирок ошол ар бир тармакта мыкты балдар көп, азамат балдар көп, күчтүү балдар көп. Кудайга шүгүр бар. Бирок ошол эле учурда менен де күчтүүлөр бар да арасында. Мисалы, бирөө келди операция кылдырам деп, анан сиз өзүңүздөн толук ишенип, күчтүүнү сунуштайсыз. Бирок толук ишенип, ошол сунуштап, ушул бала менен да мыкты жасайт деп туруп, ишендирип туруп жөнөтөм да, балдар жасайт. Бирок ошого карабай өзүңүз кылыңыз дегендер болобу? Көп да бар. Эми көбү эле 99% жаш бала келинде. Мага келет да, мага келишет, сурандык да, ошо өзүңүз жазаңыз дейт. Эми мындай чыпалак сынса дагы мага келет да. Мен ошого айтам, муну мындай тетип окуучу менен жазап коет. Десең ишенишпейт да. Ошондойлор болот. Эми бирок ошол менин балдарым, жаш балдар эмес, арасында 4-5 профессорлор, илимдин докторлору, 50ге жакын илим кандидаты бар. Бардыгы жакшы иштешип атат. Биз билгенден операциянын ортосунда бошой калганда элдерди кабыл алып каласыз. Бир суроо бергим келип атат да, ошол кабыл алуу учурунда мына пациенттер менен кичине тил табыша албай же пациенттер ачуулук калтырып, сиз ачуулук калтырып урушуп кеткен учурлар болду беле? Эми мындай учурлар болот, бирок өтө мындай сейрек болот да, аз болот. Себеп дегенде мен ушул ооруларды түшүнөм. Алар мага мисалы жумуш сурап келген жок. Менен акча сурап келген жок, тамак сурап келген жок менен, туурабы? Алар мага ошол өзүнүн жан кейиткен, жүрөгүн ооруткан, өзүнүн ооруларын айтып, өзүнүн проблемасын айтып. Эми кыргызда жакшы мындай бир сөз бар го. Кайсы жериң ооруса, ошол жерде сенин жаның дегендей да. Ошол жан ошол жерде да. Ошол жанын айтып келет да мага, мына момунтип. Анан алар менен кантип урушасың? Ошон үчүн аларга ошолордун ичине кирип кеткенге аракет кылам да. Ошолор менен аралашып, ошолорго кирип түшүнүп алардын жагдайын, аларга мындай толук жүрөгү менен мамиле кылганга, баласындай мамиле кылганда, же бул агасындай мамиле кылганда, атасындай мамиле кылганга аракет кылам да, ошол менин бейтаптарыма. Ошол нерсени мен өзүм окуучуларыма да айтам. Мен ар бир окуучуман сурасаңыз, бейтапты эмне кылыш керек десеңиз, баары айтып берет. Бир эле сөз бар бизде. Бейтапты, ооруну сүйүш керек. Ата энеңдей сүйүшүң керек, бир тууганыңдай сүйүшүң керек, балаңдай сүйүшүң керек. Ошондо Кудай да карап турат, сага шыпасын берет. Жасаган эмгегиң дагы жакшы болуп, баягы бейтап жакшы сакайып кетет да. Антпесең көңүлүң, жүрөгүң менен кылбасаң, андан да жакшы жыйынтык чыкпайт. Жакшы. Дагы бир суроо пайда болду, сүйүү деп калсаңыз.
өзүңүздүн жардамчы балдарыңыз көп да, ошол өзүңүз айтып аткандай эле жанагы жүздөгөн балдар бар. Анан ошолордун арасынан ошол өзүнүн пациенттерин жакшы көрүп калып үйлөнүп ушундай окуялар болду беле? Андайлар көп бизде. Андайлар мен жаш ошол окуучуларым. Мен мисалы мен жасайм операция, же менен дагы кийинкилер жасайт. Анан жаш балдар жүрөт да, жанагы институт жаңы бүтүп келген 23-төн 24-тө бүтсө, 26-га чейин ординатура, 26-дан 30-га чейин аспирантура болот да, мисалы да. Ошол периоддо өзүнүн эле пациенттерин баягы ухаживать этип, көрүп жүрүп эле, перевязка жасап, ассистировать этип, операцияга кирип жүрүп, анан сүйүп калып үйлөнгөндөр бар. Мисалы, бир эле мисал айтайын, мен Абакиров Медет деген окуучум бар. Ошол Медет Назгүл деген өзүнүн пациентин мен жасагам, экөөбүз кирип, жасап, жактырып, сүйүп, кийин ошол кызга үйлөнүп, бала чакалуу болуп, азыр мына 4 баласы бар. Медицина илимдеринин доктору, профессор азыр Москвадагы, Россиядагы жанагы Российский университет Дружбы народов деген бар, РУДен. Ошол жерде профессор болуп иштеп атат азыр. Москвада мыкты омуртка дарты боюнча операция мыкты, эң мыкты профессорлордун бири болуп эсептелет. Мен окуучум, ошондой окуучулар менен да сыймыктанам. Сиз себепчи болгон экенсиз, болгону. Өкүл ата кылыштыбы сизде? Жок, өкүл ата кылган жок, бирок өкүл ата кылгандар дагы көп. Канча өкүл балаңыз бар, ошол жөнүндө билгим келет. Эми айтсам, мүмкүн уят болуп каламбы дейм да, себеп дегенде кээ бир өкүл балдар менен катташ жок. Негедир, бирок эми менде убакыт жок. Мисалы да, күнү-түнү бош эмесмин. Анан жумуштамын, демалыш күндөрдө, анан өздөрү мындай баарлап, өздөрү аракет кылып, өздөрү бизге, мисалы биз менен келип кетип турса, үйгө, мисалы ата апа деп. Албетте андай өкүл балдар менен биз эч ким менен мындай каршы эмеспиз. Баары менен жакшыбыз. Кээ бирлер өздөрүнөн мисалы алыстай берсе, алар болбой калат экен. Ошон үчүн азыр эми санында эмес, сапатында деп ойлойм. Бирок сан жагынан эми көп аларды айтса. 50ден ашып кетти го. 50ден ашып кетти. Сапатынан бир 10 чактысы 15 деп коеюн, ошондойлору. Сиз жумушта болсоңуз апасы менен катташып дегенде. Апасы менен катташып, жок, үйгө келип турушат, демалыш күндөрү. Жакшылык жамандыкта катташып барабыз деген эми. Чакырышат, биз чакырабыз дегенде ошондо өзү жаш балдардан болуш керек да инициатива. Анан өздөрү эле алыстап турса, албетте алар даже унутуп да коет экенсиң көбүн. Туура. Жакшы, кийинки суроо берели. Сабырбек байке, саламатсызбы? Ишиңизге ийгилик дейт. Дайым көрсөм жумушта жүрөсүз дейт. Үйүңүзгө көп эле көңүл бурасызбы дейт. Аялыңызды ким деп эркелетесиз? Аялыңызды кучактап жатасызбы дейт. Сизди сыйлап Москвадан Анара Темирова дейт. Оригинал суроо. Эми ким деп эркелетесиз? Эми аялымды Роза, Роска, анан Амора деген жакшы сөз бар. Амора деген бул любимая деген сөз да, итальян. Италиядан которулган сөз, любимая. Анан ошо эркелетип коебуз, бирибизди Аморадан. Албетте, аялыңда түндө аялың менен жатасың, ошо менен жатасызбы? Албетте. Жакшы. Өтө жакшы суроо келген. Москвадан жиберишкен экен, биздин интернет аркылуу көргөн көрүүчүлөрүбүз. Сабырбек байке, сынган колдун ичиндеги пластинаны алдырбай койсо болот беле дейт. 1 жылдан кийин алдырсам ооруп жатат дейт. Жылдыз Календерова дейт. Жаш болсо алдырыш керек. Анан экинчиден эмне үчүн ооруп атат, аны келип көрсөтүш керек. Көргөндөн айтайык. Бирок алдырыш керек. Мисалы 70-80деги ата апа болсо биз калтырып эле ошол подарок этип коебуз да, сиз менен өмүр бою кала берет. Себептен ал темирлер, бул медициналык темирлер, атайын денеге эч кандай зыяны жок. Эч кандай мындай бир жанагындай бир жаман нерсеге алып келбейт да. Эң негизги жаман нерсеси самолетко кирип атканда контролдон көрсөтүп калышы мүмкүн, чырылдап ошол гана. Бул атак зыяны жок. Жакшы, кийинки суроо, бизге ушул суроо өтө көп келет. Сабырбек байке, сизге дайым эле барып жолуга албай келем дейт. Бутум ооруйт, телефон аркылуу жазылса болобу, айта аласызбы дейт, Шахадат дейт. Албетте, телефон аркылуу жазылыш керек. 0312 21 16 69. 0312 21 16 69. Бул менин кабылдамам. Айжан деген жардамчым бар. Ошол кызга жазылсаңар, силерге саатын, күнүн жазып берет. Ошол күнү келсеңер,
эч кандай проблемасы жок. Мен кабыл алам силерди. Саат менен так 21:16:60. Туура түшүнгүлө, бизде көп оорулар, ошондой эле сиздерде эле ошол бейтаптар. Анан кээ бирлери эми келип алып очередти күтүп аягында киргендер да болот, ансеңер да болот. Мен кечки саат 10-11 чейин иштей берем, кабыл алып элем. Акыркы пациент кеткенде эшикти жаап кетем да, ошондой биздин ишибиз. Ал жазылды, жазылбады, ага биз карабайбыз, келсеңер болот. Жакшы, кийинки суроо. Сабырбек Жумабековго суроо дейт. Сиз президент Сооронбай Жээнбековду колдоп жүрдүңүз. Өзүңүз болсо 4-көр больницада эле иштеп жатасыз дейт. Иниңиз спикер болуп шайланды. Сиздин ордуңузга иниңизге колдоо болдубу дейт. Дастан Жумабеков негизи сизден көп кеңеш алабы дейт. Элнура Москвадан ишиңизге ийгилик дейт. Албетте, мен Кыргызстандын 6 миллиондун бири катары жараны катары өзүмдө укугум бар, кимди колдошум керек, кимге добушум беришим керек. Мага кайрылышкандан кийин мен албетте колдоп чыктым, колдоп бердим ал кишини. Экинчиден, Дастан Артисбекович боюнча ал киши мына 9 жылдан бери, 8 жылдан бери саясатта, ошол парламентте отурат. Мен ойлойм, ал өзү дагы мындай бир такшалып, бир өзүнүн бир ордун таап, мындай багытын таап иштеп атса керек деп ойлойм. Анын кандай иштеп атканын, кандай депутат болгонун, кандай спикер болгонун эл баалап айтыш керек, эл айтсын. Ошол эле депутаттар айтсын, ага мен баа бере албаймын. Менен эч качан ал мындай бир акыл сурап, же мен бир акыл айтып, ушул саясат жагынан же болбосо иш жагынан, өзүнүн иши жагынан андай болгон эмес, болбойт дагы. Себеп дегенде анын өзүнүн иши. Мен мисалы саясатты көп түшүнө бербейм, түшүнгүм да келбейт. Себеп дегенде ага убактым да жок түшүнгөнгө. Мен өзүмдүн жумушум бар, өзүңөр жакшы билесиңер да. Ал жерде бир дагы минутта убактым жок. Керек болсо ошол сотка менен бирдекелерди жазышып ответ бересиң го, жооп, ошол жооп жазганга да убакыт жок менде. Кечинде гана келип жазбасам, бирөөлөргө мага жазат да, мисалы көп нерселерди сурап жазгандар болот. Алардан да кечирим сурайм, убагында жооп бере албайм. Кечинде үйгө келгенде жатардын астында бир саат отуруп иштеп коем да. Ошон үчүн Дастан Артисбекович ал өзү саясатчы, саясатын кылып атат. Ага мен эч кандай тиешим жок. Бирок мындай келип кеңешип, сиз менен отурган учурлар биз мисалы канча жыл, канча айдан бери, мына 1,5-2 ай болуп калды, биз жолугуша элекпиз. Бир мындай бир туулган күнү болгон, мына ошондо барганбыз. 2-ноябрда болгон экен. Кечирим сурайм, 1 ай болуп турат. Же 1 ай болду элек. 2-ноябрда туулган күнү болду. Ошол күнү барып куттуктадык. Болду, андан башка саясат жагынан эми биз деле көрүп турук да, телевизордон көрүп атабыз, радиодон, газеттен элдер айтып атат. Эгер кандай бир өзгөрүүлөр болсо угасың аны. Андай деле мындай бир баарлашып сүйлөшө турган эле убакыт деле жок экен да. Убакыт жок, андан мен ойлойм андай деле маселе жок го деп ойлойм. Ал өзүнүн ишин билет. Жакшы, кийинки суроо. Сабырбек мырза, сиз Кыргыздын азаматысыз дейт. Кыргызга кылымда жаралган адамсыз. Мурунку эфирлерде мендей операция жасаган балдарым бар дедиңиз эле. Алар сизге окшоп элди таң калтырып интернетте чыккан жокко деп сураган экен бул жерде. Марипа деген эже окшойт. Интернетке чыгып атат, бар, балдар өздөрүнүн нелерин коюп атат, операцияларын. Эми биздин жасаган операциялар боюнча уникальный операциялар болот да. Ар кандай сложный жанагындай оорулар болот. Анан мисалы анын баарын мен жалгыз эле жасабайм, ошол өзүмдүн команда менен, өзүмдүн окуучулар менен жасап атам да. Ошон үчүн ал жерде менин окуучулардын үлүшү бар. Жакшы, кийинки суроо. Сабырбек байке, жумушта радио коюп, музыка угуп, кыңылдап операция кылам деп айттыңыз эле дейт. Кайсы ырлар жагат жана бир куплет ырдап берсеңиз апаңызга арнап деген экен. Кундуз Дооронова, Стамбул дейт. YouTube аркылуу көргөн көрүшүңүз. Дагы эле радио угасыз? Дагы эле радио угабыз. Радиону коюп коебуз. Радиону угабыз. Эми кайсыл каналда жакшы ыр болсо, кыргызчалардан коюп угуп. Ар бир операционда бизде радио бар. Именно музыканы угуп жасайбыз да операцияны.
Анан апама арнап Сиз эстегенче бир суроо бергим келип атат да. Ошо радиону коюп койгондо пациенттердин арасынан мен ооруп атсам жинме тийип алдыңан койбогулачы, өчүргүлөчү дегендер болобу? жок болбойт. Болбойт анда, эч Болбойт. кандай. Аларды эми алардын эмне жине тийме? Алар деле кайра жакшы да. Алаксыйт да. Алаксы. Операция оорутпайт да. Ал эми биз полный жанагындай толук оорутпай дары сарып, дары жасап салып анан жасайбыз да. Ошон үчүн оорубайт. Алар деле угуп, кээде таң калышат, жакшы турбайбыздар да. Музыканы угуп жасай бересиңер, сүйлөшүп коюп. Анан пациент менен да сүйлөшөбүз. Кандайсыз, жакшысызбы? Айтып бериңизчи, бир окуяны деп баштап коем, болду, алар сүйлөй берет, мен жасай берем. Мисалы өзгөчө аксакалдар бар да, апалар бар. Кайсы жылы кандай иштегендерин анан баштап коебуз. Ошол сиз иштебедиңизби? Ошол окуяны айтып бериңиз, айтып бериңиз деп коем, болду. Баштап айтып берет, биягынан ал айтып бүткөнчө биз жарым бир саатта жасап бүтүп коебуз операцияны. Жакшы. Анан демек сиз музыкага жакын адам экенсиз. Мен байкашым боюнча апаңызга негизи арнап ырдап бердиңиз беле буга чейин? Мен опа ырдап. Ошондон бирди ырдап берсеңиз апаңыз Апама арнап азыр калыста да айылда. Мен бирок өзүм музыканы жакшы көрөм, бирок музыка ашыгым жок, үнүм да жок, кырылдап сулук да жок. Бирок душа поет дегенде душам ырдап турат, ички дүйнөм ырдап турат. Анан апама арнап ырдап берейин бир сабырда. Ибрагим Жунусовдун ырларын билесиңер да, Алтын апа деген. Болбочу апа деп, Алтын апа, болбочу апа, уулуң үчүн сана тартпа. Алтын апа, кат жазам сага, уулуң үчүн сана тартпа. Алтын апа. Деген ырды мен ушу баягы Кырымда жүргөндө ушуларды мындай потолокто карап кайталап ырдай берчим да. Көзүн жаш кетет. Апаңды сагынасың. Анан кийин келип, анан Ибрагим Жунусов менен дос болуп калдык да, катташып. Анан сурадым, ушул ырды ким жазды эле десем, анткени ошол периодто мындай ырдалбай калды да, негедир эч ким ырдабай калды. Десем, күлөт каткырып. Анан мен сага айтам, ал киши менен тааныштырам сени деп койду. Анан кийин бир күнү коюп берип атпайбы мага, телевизордон коюп берди, ал убакта анда сотка жок, тиги жок. Телевизордон коюп берип карасам, Ибрагим Жунусов ырдап. Анан айттым, сеники бул менин ырым дейт. Ошол ырды Ибрагим Жунусов 18 жашында жазган экен да, ошол студент кезинде жазган экен. Анын кандай сонура, сөзү дагы, ону да аябай. 71-чи жылдар жазылыптыр, 70-жылдар. Жакшы, азыр болсо бизде бир тыныгуу бар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Тыныгуудан кийин биздин кыска суроолорубуз бар, жана ошондой эле Сайрук байке менен биргеликте бир кыска оюнубуз бар. Биз менен чогуу болуңуздар. Интернетке кетип атат да. Жакшы, баракелде урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүнүн алдын көздөй улантабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Ал эми Сайрук байкеге бизге даярдаган биздин кыска суроолорубуз бар. Ошол суроолорго кыскадан гана жооп бересиз. Ыңгайлуусун тандайсыз, мындайча айтканда. Биздин өзүбүздүн суроолор. Нан же борсок? Тандайсыз. Баттан жооп беребиз. Экөөнү тең. Жок, бирөөнү тандашыңыз керек. Оюн болгон. Борсок. Костюм же спорт кийим? Спорт кийим. Айыл же шаар? Айыл. Укол же дары? Экөө тең дары да. Кайсысын? Таблетка же укол да? Кайсысын? Укол да. Мугалим же дос? Мугалим. Йогурт же айран? Айран. Кымыз же бозо? Кымыз. Кыз же аял? Менин аялым. Ит же мышык? Ит. Уй же кой? Кайсын ит жагат? Эти уйда. Жакшы. Сапаттар жөнүндө кеп кылат экенбиз азыр. Уйкучусузбу? Ооба. Урушчаксызбы? Жок. Көп мушташасызбы? Бала кезде мушташкан. Жаш кезде көп кыз менен сүйлөштүңүз беле? Болгон. Кой союп көрдүңүз беле? Өтө көп сойгон. Уй саап көрдүңүз беле? Саагам. Дос балдар менен кыздар жөнүндө сүйлөшүп каласыңарбы дейт азыр деле? Азыр
анда санда Аялыңыз кээде сизди урушабы? урушат. Спикер Дастан Жумабеков иниңиз тентек беле? Тентек болчу. Пара алып көргөнсүзбү? Пара? Пара. Аны мен пара деп айтпайм, ал менин гонорар деп коебуз. Же болсо пациенттин ыраазычылыгы, рахматы деп айтабыз да. Алардын батасы деп айтабыз. Жакшы. Эми азыр биздин сиз менен бирге боло турган кыска оюнубуз бар. Азыр экранга көңүл бурабыз. Экранга сүрөт чыгат. Ал жерде бир нече адам бар. Ошол сүрөттөгү адамдар ким экенин сиз бөлүп таап беришиңиз керек. Бул жака экранга азыр көңүл бурасыз. Экранга чыгарып берип койсоңуздар. Бул жерде 3 адам турат. 3 адам турат. Өйдө жагы 1 киши, орто жагы 1 киши, ылдый жагы 1 киши. Ошондо бул кайсы адамдар? Карап көрсөңүз. Путин, Так. Бакиев, Акаев. Баракелди. Чыгарып берип койсоңуздар. Чыгарып бер, экранга чыгарып койсоңуздар. Жакшы, баракелди. Дароо таптыңыз. Жакшы. Бу сүрөттү кайра көрсөтүп койсоңуздар, мурункусун кайра көрсөтүп койсоңуздар. Бир адам болуп калат экен, бирок. Бир адам болуп калат экен. Бакиевдин чачын алып койсо ушундай болуп калат. Жанагы кимге окшош экен? Эрнест Абдыржапаров деген режиссер бар, ошого окшош болот экен. Жакшы, кийинки сүрөттү катабыз. Кийинки сүрөт коюп берсеңиздер. Бул жерге экранга чыгарып берип коесуздар. Кийинки сүрөттү. Айланайын байке чыгарып берип коюңуз сүрөттү. Кийинки сүрөт. Үчүнчүнү. Бул жерге экранга чыгарып бересиздер. Бул жерде 2 адам бар. Так, Самара Каримова, да? Экинчиси дагы ырчы. Ким дейм, ким жанагы атын унутуп атам. Атын унутуп атасыз, Самара Каримова и берки ким? Токтоолдук карындашым. Гүлнүр Сатылганова. Жок, Ал эмеспи? Жок. Көрсөтпөй турабыз. Ойлонуп көрүңүз. Самара Каримованын жашынын тегерегинде да. Мен эми чын айтсам жаш артисткаларды тааныбайт экенмин. Бул ырчыны тааныйсыз го. Бул кичинекей кезинен бери сахнада жүрөт. Кичинекей кезинен бери жүрөт. Бир ырчынын Сайкалбы? Шакирти. Жок. Кимде? Анжелика го дейм, а? Анжелика. Баракелди. Жакшы. Мына. 2 адам бириктирип койсо ушундай болуп калат да. Ушундай операция кылбайсыздарбы сиздер? Вообще косметология жасаса болот. Чармынан кашып дегендей. Жакшы, эми азыр мен сизге маска берем. Бул масканы көзүңүзгө саласыз. Анан колуңузга 2 нерсе берем. Ошону кармалап көрүп эмне экенин табышыңыз керек. Оюн шарт оңой эле. Масканы тагынасыз, бирок максималдуу түрдө көрбөшкө аракет кылышыңыз керек. Келиңиз. Мындай эле бер. Мен сизге берейин. Масканы тагыныңыз. Так, азыр мен коюп берем. Бул нерсе чиштеп алышы да мүмкүн. Капкан эмеспи ушул? Жок, капкан эмес. Болду, Капкан эмес. Мага пальцы керек да, пальцтер. Манжаларым керек. Азыр муну абайлаңыз, бирок чиштеп алышы мүмкүн мындай. Акырыныраак кармаганга аракет кылыңыз, Кактус эмеспи? Жок, кактус эмес. Каерде турат? Аракет кылыңыз, бирок абайлаңыз. Катуураак эмесеңиз тиштеши мүмкүн. Бай. Аракет кылып көрүңүз. Кыймылдап атат, абайлабасаңыз. Абайлаңыз. Эмне экенин айтышым керек да? Жок, тиштечүдөй болуп атат да, стич. Абайлаңыз. Эмне чач тийип атабы, эмне? Мочалкабы, эмне бул? Ылдыйраак кылыңыз, жерде турат. Карап көрүңүз. Щетка турбайбы? Щетка. Бул эмне кылган щетка? Бетти боешады. Жок, бет боебойт. Жакшылап байкап Же көрүңүз. болбосо эшикти краска кыласың. Жакшы, баракелде. Так, ачпай турабыз. Дароо эле экинчисин коюп берем. Экинчисин. Аракет кылыңыз, эмне экенин табыңыз. Жакшылап ойлонуп. Ключ Ключ дейсизби?
Ошо окшошуп атабы ключка? Ключка окшошуп атат. Лекен ачмай, бурамай. Ачкыч экен. Анан биягын эмне ачасың жанагы? Бутылка ачмай. Жок, бутылка ачкан жери жок. Могусучу. Жана велосипед оңдой турган эле. Велосипед болсо күлүш да. Ачкыч туура. Баракелде. Көзүңүздү ача берсеңиз болот. Биринчи чиштейт деп аткан тиги шотка болчу болгон. Жакшы, баракелде. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ар дайым ийгиликтер болсун. Кыргыз эли сиз менен сыймыктанат. Кыргыз элинин багына бар болуңуз, эч качан оорубаңыз. Эми сизден кыргыз элине болгон кайрылуу болсун, кабыл элек болсун. Эркин микрофон сизге. Эми биз күткөн кышта кирип келди, урматтуу кыргызстандыктар. Мен айтып кетерим, травматолог катары өзүңүздөр да байлаңыздар. Көчөгө чыкканда муз, тайгак, өзгөчө могу кары кишилер ошол күндөрү көчөгө чыкпай эле койсо, же бирөө чыкса дагы бирөө жетелеп, кармап, жөлөп таяп жүрбөсө, алар жөн эле жыгылып кеткенде колу буттары сынат да, себептен алардын сөөгү өтө борпоң болушат. Мына могу бир жуманын ичинде эле бизге азыр өтө көп адамдар ушундай сындыктар менен кайрылып атат. Ошон үчүн сиздерди музда, тайгалакта абайласаңыздар. Анан жанагы дөңгөлөгүн алмашпай жүргөн, кечигип калган кыргыздарга чамаңар келеби, келбейби, 4 дөңгөлөңөрдү алмашып, жаңы кышкы дөңгөлөктөрдү салып, ошону менен силер өзүңөрдү дагы, анан башка дагы адамдардын аманчылыгын сактап каласыңар. Ошону унутпасаңар, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Чоң рахмат, сизге ишиңизде ийгиликтер болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз ушуну менен аягына келип жетти. Бүгүнкү студиянын коногу профессор, ортопед, травматолог Сабырбек Жумабеков болду. Ал эми биз болсо, Кудай буйрса, кийинки ишемби күнү дал ушул убакта көрүшөбүз. Эфирден амандашканча аман туруңуздар. Жана ошондой эле YouTube аркылуу көргөн, интернет аркылуу көргөн чет мамлекеттеги кыргыздарга дагы салам айтабыз. Буйрса, кийинки жумаларда көрүшөбүз. Аман туруңуздар.